Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекиткейчи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда Тажикстан тарабынан барымтага алынган 10 кыргызстандыкты Гафур райондук ички иштер башкармалыгында ур соккуга алышкан. Аларды сабап чек арадан өзүбүз мыйзамсыз өткөнбүз деп жазып берүүлөрүн талап кылышкан. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу борборунан билдиришти. Тургундардын абалы жакшы эмес. Алар байланышууну каалашпай эле. Кризис али өтө электиги сезилип турат. Биз тактаганга аракет кылып жатабыз, анткени адамдын ыктыярдуу макулдугу менен гана биз Стамбул протоколуна ур токмоктун издерин тактоо үчүн эксперттерди тартууга укуктуубуз, деди борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков. Эксперт катары Жалал Абаддагы Справедливость укук коргоо уюмунун юристтери тартылган. Адвокаттардын бири Равшан Абдуллаевдин айтымында тургундарды тажик аскерлери уурдап кетип, ырайымсыз кыйноолорго дуушар кылышкан. Аларды табарсык бөлүккө тепкилеп, мылтык менен башка чапкылашкан. Аларды дээрлик 2 сутка сабашкан. Акырында мурда даярдалган тажик тилинде жазылган документке кол койдурууга мажбурлашкан. Барымтага алынгандардын бири тажикче түшүнөт экен. Ал чек араны мыйзамсыз өткөнбүз деп жазылганын айтты, деди ал. Барымтага алынган 10 кишинин 5-өө кыргыздар, 5-өө өзбектер экени маалымдалды. Улуттук борбордун башчысы эл аралык эксперт Бермет Барктабакова Стамбул протоколунун принциптерине жана эрежелерине ылайык зомбулуктун издерин документтештирүүгө катышкандыгын баса белгиледи. Бүгүн 10 майда орус тараптын демилгеси менен президент Садыр Жапаров менен Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Мамлекет башчылары улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен бири-бирин куттукташты. Орусия президенти ошондой эле Кыргызстан элин Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы жана күчүнө кириши менен куттуктады. Баарлашуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери, ошондой эле мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесинде жакында болуп өткөн жаңжалга байланыштуу кырдаал талкууланды. Владимир Путин Орусия Федерациясынын Кыргыз Республикасына чек ара жаңжалынын кесепеттерин жоюу үчүн зарыл болгон гуманитардык жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар ушул жылдын май айынын аягында президент Садыр Жапаровдун Москвага иш сапарын макулдашты. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелери каралат. Тараптар ЖККнун КМШнын алкагында аймактык коопсуздукту камсыз кылуу кызыкчылыгындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурушат. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, анын ичинде Орусия вакцинасын Кыргыз Республикасына жеткирүүнү талкуулашат. Орусиянын энергетика министри Николай Шульгинов май майрамдарынан кийин Орусиядан бензиндин экспортталышын чектей турган долбоор караларын айтты. Бул тууралуу Лента.ру агенттиги жазып чыкты. Шульгинов белгилегендей, өлкөдөн мунай заттарын экспорттоону чектөө чаралары шашылыш учурларда киргизилиши мүмкүн. Мисалы, күйүүчү майдын ички баалары көтөрүлүп жатканда. Мындан тышкары министр долбоор боюнча документтер даяр экендигин, өкмөт тарабынан май майрамдарынан кийин караларын билдирди. 7 майда Орус өкмөтү күйүүчү майдын баасын турукташтыруу боюнча кошумча чараларды көргөн. Ошентип мунайчылар биржада көз карандысыз май коюучу жайларга бензинди базар баасында сатууга милдеттендирилген. Апрель айынын башында энергетика министрлиги Орусиядан бензинди 3 айга экспорттоого тыюу салууну сунуш кылган. Мындай чаралар күйүүчү майга болгон баалардын өсүшүнүн тездешине жол бербөө максатында көрүлгөн. Экспортко убактылуу тыюу салуу бардык маркадагы бензиндерге жана жеңил дистилляттарга тиешелүү. Кыргызстанда май айында мунай продуктыларынын 1 литри орточо эсеп менен 2,3–3,5 сомго кымбаттайт. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын маалымат кызматынан билдиришти. Дизелдик отунга жана бензинге дүйнөлүк котировкалар өсүп жаткандыгы белгиленди. Жыл ичинде бензиндин наркы 260%, башкача айтканда 3 эсеге өскөн. Бүгүнкү күнгө карата мунайзат фьючерстеринин наркы баррелине болжол менен $69 түзөт. Суроо талап өсүп жатат. Айрым божомолдор боюнча жакынкы мезгилде мунайдын баасы баррелине $75 ашып кетиши мүмкүн деп айтылат маалыматта. Нефтетрейдерлер уюму күйүүчү май боюнча Казакстан жана Орусиядагы абалды дагы айтышты.
Чолпонбек Абыкеев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу 10 майда министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Тиешелүү буйрукка Улукбек Марипов кол койду. Жазуучу журналист Чолпонбек Абыкеев буга чейин Алам гезитинин башкы редактору, Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы, президенттин аппаратынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы, мамлекеттик архив агенттигинин директору кызматтарында иштеп келген. Бриллиант жылан романынын Качкын, Кызыл көнүкчөн келин, Көрпенди сыяктуу бир катар повесттердин, бир канча аңгеме, новеллалардын автору. Социалдык жактан маанилүү тамак аш продуктуларынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында товарлардын айрым түрлөрүнө карай бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Максималдуу үстөктү белгилөө менен төмөнкү товарларга 90 календардык күндүк колдонуу мөөнөтү менен бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Биринчи өсүмдүк күн карама майы, экинчи кумшекер. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине аталган тамак аш продуктуларына бааларды мамлекеттик жөнгө салуу боюнча чараларды көрүүсү тапшырылды. Экономика жана финансы министрлигине кабыл алынган чечим тууралуу Евразия экономикалык комиссиясын жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерди белгиленген тартипте кабарлоосу тапшырылды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Италиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына Талайбек Базарбаевдин талапкерлигин жактырды. Мындай чечим бүгүнкү жыйында кабыл алынды. Буга чейин Талайбек Базарбаев Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кадрлар департаментинин директору болуп иштеген. Депутаттар ошондой эле Кыргыз Республикасынын Кувейттеги элчиси кызмат ордуна Азамат Карагуловдун талапкерлигин колдошту. Ал Тышкы иштер министрлигинин Кувейт менен байланыштар бөлүмүнүн директору. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Түркмөнстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына Талант Султановдун талапкерлигин жактырды. Мындай чечим бүгүнкү жыйында кабыл алынды. Буга чейин Талант Султанов Кыргыз Дипсервис дипломатиялык кызматы мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп иштеген. Ал 43 жашта. Абадан коргонуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин арасында кургак учук менен ооругандардын саны 33 адамга жетти. Бул тууралуу Бишкек шаардык кургак учукка каршы ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда ооруга чалдыккандардын ичинен 4 аскер ооруканадан чыгарылган. Алар аскердик госпиталда дарылануусун улантышат. Кургак учук 2 айдын ичинде жок болуп кетпейт. Дарылоо курсу жалпысынан 6-8 айда түзөт. Бардыгы калыбына келтирүү динамикасына байланыштуу. Жакын аралыкта дагы 2 бейтапты чыгарууну көздөп жатабыз дешти алар. Февраль айында абадан коргонуу күчтөрүнүн зениттик ракеталык бригадасынын 7 жоокери кургак учукка кабылганы кабарланган. Кийин алардын саны өскөн. Бул факт боюнча Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш иши козгогон. Акыркы сутка ичинде 254 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Бишкекте 195, Ошто 3, Чүйдө 25, Ош облусунда 1, Нарында 4, Ысык көлдө 17, Жалал Абадта 9 киши илдетти жуктуруп алганы аныкталды. 2020-жылдын март айынан бери коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 98.654 жетти. Оорудан 5 киши каза болду. Бишкекте 3, Чүйдө 2 өлүм катталды. 2020-жылдын март айынан бери илдеттен каза болгондордун саны 1660 жетти. Кыргызстанга Орусиядан Спутник В вакцинасынын экинчи партиясы келди. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен тастыкташты. Маалыматка караганда өлкө 20 000 дозада Орусиянын вакцинасынын экинчи компонентин алган. Апрель айында биз биринчи компоненттин 20 000 дозасын алганбыз деп белгилешти министрликтен. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнүктүү 29 марттан башталган. Учурда Кыргызстанда Кытайдан алынып келинген Синофарм жана Орусиядан апрель айында алынып келинген Спутник В вакцинасы менен эмдөө жүрүп жатат. Ошол эле учурда AstraZeneca вакцинасынын келиши дагы күтүлүп жатат. Бишкекте документтерди жасалмалоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда милицияга Бишкекте бир жаран мыйзамсыз УКМК кызматкерлеринин кызматтык күбөлүктөрүн жана $300-500 оперативдик номерларга күбөлүктөрдү жасап жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 359-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Укук коргоо органдары кылмышка шектүү катары 30 жаштагы мурда соттолгон жаранды кармашкан. Аны тинтөө учурунда
учурунда УКМКнын кызматкеринин күбөлүгү чыккан. Октябрь райондук сотунун чечими менен кармалган шектүү СИЗО 1 айга камакка алынган. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Киткеji сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.